Federatsiyanın төрағасына жана ошондой эле орун басарына атайын көлүктөрүн тапшыруу жана уставты печаттарын тапшыруу үчүн сизге бералым укукту. Бул жака федерациянын президенти Исмаил Чолпонбай Алишевич чакырабыз. Кол чабуулар менен. Ошондой эле вице-президент Өмүрбеков Төрөбек Үмүтбаевичти. Кол чабуулар менен. Ошондой эле вице-президент Биканбаев Болотбек Жусуповичти. Биканбаев Болотбек Жусупович. Дагы вице-президент Эргешев Нурбек Тойчубековичти. Ошондой эле федерациянын башкы каалысы Бекташев Мелис Абдибаитовичти. Федерациянын катчысы Абираимов Сабырбек Абдымаликовичти чакырабыз. Рахмат. Анда азыркы куттуктоо сөз федерациянын президенти Исмаил Чолпонбай Алишевичке берилет. Алыс жагынан келген туугандар, аксакалдар, жалпы бүгүнкү жыйындын катышуучулары эмне дейбиз? Биринчиден ушу кудурет күчтүү Алла менен баштайлы, Аллага чексиз шүгүрлөр болсун, бизге ушундай жакшы тынччылык заманды берип, топчулук заманды берип, ушундай жакшы өнүгүү жолунда эл журтубуз менен, мамлекетибиз менен чогуу жашап жатабыз. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Андан кийин ошол бүгүнкү майрамыбыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эми бар жогу баягы насип экен, буйрук экен дегендей, биз да ошо пешенебизде бар, Алла пешенеге жазган нерсе экен, ушул Аламан-Улак федерациясы жаңы биринчи түзүлүп, ушунун башына биз келдик. Кудай кааласа ушул алдын жетишинче, күч кубаттын жетишинче аракет кылабыз деген ушу жакшы ниеттер бар, сиздердин жардамыңыздар менен. Ошондо эми дагы бир жолу терең ыраазычылык барыңыздарга келип, ушу алтында убактыңызды бөлүп, алыстан ушул ат арытып, суу кечип, бел ашып келген кишилер бар. Барыңыздарга чоң терең ыраазычылык. Дайыма ушул биздин ата бабабыздан калган ушул эрлердин оюну болгон ушу Аламан-Улагыбызды ошо ата бабалар бизге кандай кылып калтырган болсо, аманатты. Ошондой кылып кийинки муңдарга сиздердин жардамыңыздар менен биргеликте чогуу тапшырууга Алла жардам берсин. Рахмат чоң. Майдын өз колу менен азыр бул жерде ар бир облустун өкүлчүлүгүнүн жетекчилери шайланды. Мына ошолорго күбөлүк тапшыруу коюуну уруксат этиңиздер. Мен окуй берейин. Жигиттер жардам берип койгула. Жалал Абад областык өкүлчүлүктүн жетекчиси Эгембердиев Өмүрбек Калыбековичке. Жалал Абад өкүлчүлүгүнүн башкы каалысы Батырканов Калмамат Исамаматовичке. Жалал Абад шаардык филиалынын жетекчиси Кошалиев Мелисбек Исманалиевичке. Каракөл шаардык филиалынын жетекчиси Кыргызалиев Бакытбек Насиретдиновичке. Сузак райондук филиалынын жетекчиси Абдыкалыков Болотбек Арстанбековичке. Базар-Коргон райондук филиалынын жетекчиси Элилбеков Нуралы Абдрасуловичке. Мокен райондук филиалынын жетекчиси Карабаев Уларбек Мансурбековичке. Алабука райондук филиалынын жетекчиси Тагаев Туратбек Курманалиевичке. Аксы райондук филиалынын жетекчиси Касымбеков Уламбек Токтаралиевичке. Тогуз Тороо райондук филиалынын жетекчиси Женалиев Майрамбек Макенович.
Şatkal rayonduk filialın жетекчиси Тынарбек Сапарбек уулу. Жалал Абад областық өкүлчүлүгүнүн кеңешчиси Көчкөнбаев Кочкор Асановичке. Жалал Абад областық өкүлчүлүгүнүн пресс-секретары Абдибапов, алар жок белем. Ош областынан келип, Ош областық өкүлчүлүктүн жетекчиси Мырзалиев Алмазбек Эрмекбаевичке. Ош областық өкүлчүлүгүнүн жетекчисинин орун басары Жолдошев Бабамурат Дилмуратович. Ош областық өкүлчүлүгүнүн жетекчисинин орун басары Бизаев Келбек Четинбаевич. Ош областық өкүлчүлүгүнүн жетекчисинин орун басары Аблаяров Расулжан Устамович. Ош областық өкүлчүлүгүнүн башкы калысы Абдуллаев Мухтаралы Эргешевич. Өзгөн райондук филиалынын жетекчиси Ниязов Жаныш Токтогулович. Ноокат райондук филиалынын жетекчиси Нурманбетов Курманказы Нурманбетович. Араван райондук филиалынын жетекчиси Жуманазаров Бахтияр Убраевич. Ала райондук филиалынын жетекчиси Жакыпов Максатбек Болушевич. Карагулжа райондук филиалынын жетекчиси Алмаматов Тариел Жеңишевич. Карасу райондук филиалынын жетекчиси Темиров Шариф Анарбаевич. Ош шаардык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Султанов Бахтияр Көчкөнбаевич. Ош областык Карасу райондук филиалынын судьясы Шакиров Манас Бекиевич. Ошондой эле Абдуллаев Жаныш Төлбаевич, Чоңалай филиалынын жетекчиси. Баткен областык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Амиракулов Абдумалик Абдиманапович. Баткен областык өкүлчүлүгүнүн жетекчисинин орун басары Раззак Бердиев Бахтияр Облобердиевич. Сүрүктү шаары жана Лейлек райондук филиалынын жетекчиси Жээнмуратов Уланбек Исамидинович. Сүрүктү шаары жана Лейлек айтылды. Кызылкыя шаары жана Кадамжай райондук филиалынын жетекчиси Асанов Исматилла Абитович. Баткен райондук филиалынын жетекчиси Тажыбай уулу Бактыбек. Чүй областык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Урманбетов Тилек Бекенович. Талас областык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Алтыбаев Калыбек Казымуратович. Ысык-Көл областык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Ниязов Талайбек Каныбекович. Ошондой эле Нарын областык өкүлчүлүктүн жетекчиси Жумалиев Руслан Зарбекович чакырасыз. Кол чабуулар менен бүгүнкү райондук облустук өкүлчүлүктөргө жетекчи болгондорду куттуктайбыз. Төрагасы да куттуктайбыз. Мына биздин мейманыбыз бүгүнкү мына палвандардын мейманы ошол УКМКнын подполковниги Көлбаев Кубанычбек Камчыбековичке да чоң рахмат. Себеби Аламан Мурат бул деген токтобош керек. Ансыз дагы кыргыз жигиттери атты аз минип калды. Атты аз минген сайын баягы илгерки 60-70 деген балдар төрөлбөй калды. Эң чоңу 50 байлар төрөлүп калды окшойт ошончо. Омейин. Ушул бүгүн тушугус кечилип жаткан Аламан Улаттын өмүрү узун болсун. Ушул Кыргыздын далай мыкты жигиттерине сабырга тарбиялаган, курчтукка тарбиялаган, чечкиндүүлүккө тарбиялаган чоң мектепке айлансын. Ушуга кол кабыш кылгандардын баардыгына Кудай денсаулык берсин, дайыма жараткан жолдорун ачык кылсын. Ушул оюнду тирилтип кайра алып келип аткан биздин өлкөнүн жетекчилерине дагы Кудай ыкмал берсин, ырыскы мол берсин. Мындан кийин дагы Кыргыздын мыкты оюндары бар, орто оюндары бар. Ушул жайылып отуруп, таанылып отуруп, Кыргыздын ушул мыктылык оюндары келечекте Олимпиада оюндарынын деңгээлине чейин жетсин ылайым. Ушундай тилектер менен баардыгыңыздарга жакшылык каалайм. Өлкөбүздө тынччылык болсун. Элибиздин ар бири адамдарыбыздын ар бири ден соолуктуу болсун жана сабырдуу болсун.
Amin.